Так, анда баштайлы. Так, бүгүнкү биздин темабыз таза акылдын сынынын башкы маселеси априордук синтетикалык сүйлөмдөр же ойлор, өкүмдөр да, кандай болуп которсок болот. Таза акылдын сынынын башкы маселеси априорные синтетические суждения. Так, Канттын философиясынын башкы суроосун айттык жана. Кайсы суроо дедик? Эң башкы суроосу эмнени биле алабыз? Эмне кылууга тийишмин, да? Эмне үмүт кыла алам? Анан адам деген эмне? Да, вот как раз главный вопрос. Так, биринчи суроого да, мен эмнени биле алам деген суроого таанып билүүнүн чектери жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жооп анын негизги эмгегинде табылат. Таза акылдын сыны, да. Бул китептин борбордук маселеси төмөндөгүдөй формулировка кылсак болот. Априордук синтетикалык ой жүгүртүү кантип мүмкүн? Ой жүгүртүү деп мен которуп койдум. Суждение, да. Априордук синтетикалык ой жүгүртүү кантип мүмкүн? Априордук аналитикалык эмес, именно априордук синтетикалык ой жүгүртүү кантип мүмкүн? Как возможно априорные синтетические суждения? Бул формулировка бизге мындай абстрактуу жана кургак сыяктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок Канттын ою боюнча дал ушул суроодо метафизиканын же болбосо вообще философиянын бир сырдуу дүйнөсүнүн ачкычы жатат да. Экинчи, бул жерде сөз жөн гана ой жүгүртүү жөнүндө эмес, именно билим жөнүндө болуп жатат да. То есть речь не идет не просто о суждениях, а именно о знании. Как возможно знание? Болуш үчүн 3 форма керек деп эсептейт. Биринчиси пикир, мнение. Жанагы эле пикир, да. Пикир. Бул жетиштүү негиздерге ээ болбогон билдирүү. То есть утверждение, не имеющее достаточных оснований. Оснований слово, да. Так, экинчиси бул ишеним, вера, ынануу, убеждение. Вера либо убеждение. Негиздери бар, да. Анткени биз бир нерсеге ынанганда бир негизге таянып тургандан ынанабыз, да. Ушундай экен депчи. Бирок Канттын ою боюнча алар да толук жана так эмес деген ойду айтат, да. Эмне үчүн? Анткени негиздер субъективдүү жана салыштырмалуу негизделген болушу мүмкүн дейт. Негиздер субъективдүү жана салыштырмалуу, да, относительный. Кантты башка нерсе кызыктырат. Мисалы 16-кылымда көпчүлүк адамдар башка планеталарда жашоо бар деп ойлошкон, да. Анткени жерге окшоштуктарга таянып алышып, жер да ушундай болсо, демек башка жерлерде дагы планеталарда мындай жашоо бар болуш керек деп ойлошкон. Негизи бар. Негиз болгондо эмне? Бул биздин планетада жашоо бар. Демек башка планеталарда, алар планета деп аталгандыгы үчүн аларда да жашоо болушу мүмкүн деген ой, да. Негизи бар, да. Негизи бар. Бирок ал акыркы далил эмес. Вера. И третье знание. Знание болуш үчүн, да, билим болуш үчүн төмөндөгүлөр талап кылынат. Биринчиси билдирүүлөрдүн чындыгы дейт. Истинность утверждений. Истинность утверждений. Анан экинчи толук объективдүү негиз. Негиздери туура болуш керек, да. Наличие исчерпывающего объективного обоснования. Демек, Кант априордук синтетика, эгер чындык далилденсе, анда бул билим болуп эсептелет. Чындык болуш үчүн бир нерсе далилдениши керек. Демек, Кант априордук синтетикалык өкүмдөрдүн мүмкүнчүлүгү жөнүндө сураганда, ал чындыгында мындай деп сурайт, да. Тажрыйбага таянбаган, бирок объективдүү, зарыл жана билимдүү кеңейтүүчү билим кантип мүмкүн? Вот главный суроо, эң башкы суроо ушул, да. Тажрыйбага таянбаган, бирок объективдүү, зарыл, необходимый жана билимди кеңейтүүчү билим кантип мүмкүн? Анткени тажрыйбага таянбай туруп кантип биз билимибизди кеңейте алабыз деген идея болот, да. Анткени эң биринчи тезис кандай болду эле? Билимдин чеги эмпирик тажрыйбанын чеги менен өтөт дегенбиз, бирок бул жерде эмне деп атат? Ошол билимибиз тажрыйбага таянбай туруп кантип кеңейте алабыз деген идея болот, да. Как возможно объективное, необходимое и расширяющее наше знание, не основанное на опыте деген вопрос. Тажрыйбага таянбаган, бирок объективдүү, зарыл жана билимдүү кеңейтүүчү билим кантип мүмкүн? Что значит априори? Априори деген эмнени билдирет?
Априори бул убакыт жагынан тажрыйбадан мурда дегенди билдирбейт да. Априори это не то, что предшествует опыту по времени. Априори деген тажрыйбадан көз каранды эмес дегенди билдирет да. Башкача айтканда, мындай билимдин мазмуну сезимдик кабылдоодон алынбайт. Априори деген бул сезимдик кабылдоодон алынбайт да. Бардык билимдер опыттан башталат дедик, туурабы? Ооба, буга баарыбыз мындай каршы эмеспиз да. Ооба, все знания начинается с опыта. Бирок ошол опыттын бардыгы тең, бардык билимдин бардыгы тең опыттан чыкпайт да. Опыттан чыкпагандагы билимдер бар деп атат да. Бул ошо как раз априори да. Да? Так, априордук билимдин критерийлери. Априордук билимди кантип тааныйбыз? Кант эки критерий сунуш кылат, Бирөөсү жазып койгула, катуу жалпылык, строгая всеобщность, то есть субъективность болбош керек деген же. Жана биз айттык го, биз субъективдүү түрдө дүйнөнү кабыл алабыз депчи, жок. В принципе, биз объективно бир эле кабыл алабыз да, строгая всеобщность. Мисалы, Германияда, Кыргызстанда адамдар дүйнөнү эки менен кабыл албайт да, в принципе, бир эле кабыл алат. Строгая всеобщность. Негизинен эч кандай өзгөчөлүккө жол берилбейт. И экинчиси объективдүү зарылдык, объективная необходимость. Жетиштүү негиз бар учурда башкача ойлонуу мүмкүн эместиги, эмне үчүн тажрыйба мындай мүнөмөзлөрдү бере албайт. Жетиштүү негиз бар учурда башка ойлонуунун мүмкүн эместиги. Невозможность мыслить иначе при наличии достаточных оснований. Эгерде достаточно основания бар болсо, биз андан башка нерсени ойлоно албайбыз деген жана айтып. Объективдүү зарылдык деген ушул. Ушул эки нерсени Канттын ою боюнча тажрыйба бере албайт да. Бул только априордук түрдө гана мүмкүн боло турган билимдер. Тажрыйба катуу жалпылыкты бере албайт дейт да. Жана биз айткан биринчиси строгая всеобщность, потому что тажрыйба принципиалдуу түрдө толук эмес дейт Кант. Мисалы, канча мисалды карабайлы, жаңы өзгөчө учур чыгышы мүмкүн да. Случайностьтар опытта боло берет да. Не всеобщность только априорный формада гана бар. Мисалы, узак убакыт бою бардык аккууларды биз жана ак деп эсептелген, кийин кара аккуулар табылып калган да. Каракуулар да, аккуу, каракуу деп айттык эле го, да. Башкача айтканда, мындай тажрыйба дүйнөсүндө случайностьтар, кокустуктар боло берет деп атат да. Бирок априордук дүйнөдө кокустуктар болушу мүмкүн эмес. Тажрыйба зарылдыкты бербейт. Тажрыйба катуу жалпылыкты да бере албайт. Демек, бул эки нерсе априордук билимдердин өзүндө болгон критерий болуп эсептелет Кант боюнча. Дүйнөдө да биздин априордук формадан сырткаркы билимдерде кокустук болушу мүмкүн, жаңы нерселер ачылып калышы мүмкүн да. Бирок априордук билимде в принципе бардык нерсе объективдүү зарылдыктан болуп чыгат да. То есть априордук билим дегенде ал жерде сөзсүз эки нерсени эстечү керекпиз да. Ал жерде катуу жалпылык бар, анан объективдүү зарылдык бар да. Ал эми тажрыйбада бул экөө нерсе толук түрдө болбойт да. Анткени катуу жалпылыкка келтирип салганда, мисалы, бардык аккуулар аккуу дегенде, бул бардык жалпылыкты салып атабыз, бирок тажрыйбада кара аккуулар деле болушу мүмкүн да. Демек, баягы биз ноумен деп атпайбызбы? Ноуменде кокустуктар боло берет да. Бизге ачылган априордук билимдин критерийлеринде андай болушу мүмкүн эмес. Анан бүгүнкү теманын негизги темасы да аналитикалык жана синтетикалык ойлор. Канттын өкүмдөрү да, ой жүгүртүүлөр. Канттын негизги суроосун түшүнүү үчүн эки түрдөгү өкүмдү айырмалоо зарыл да, сужденияларды. Ой жүгүртүүнү деп суралып атат го. Эки түрдөгү ой жүгүртүүнү айырмалоо зарыл. Биринчиси аналитикалык ой жүгүртүү. Аналитикалык ой жүгүртүүдө предикат субъекттин ичинде камтылган. Жана айтканбыз, предикат менен субъект. Предикат уже содержится в субъекте. Мисалы, адам акыл эстүү жан. Адам түшүнүгү бул жерде акыл эстүүлүктү камтыйт. Башкача айтканда, жана биз кошкон адам акыл эстүү жан дегенде, акыл эстүү жан деген предикат адамга жаңы мазмунду кошпойт да, туурабы?
болгону түшүнүктүү эле ачып берет. Аналитикалык ой жүгүрткөндө ал аналитикалык ойлор билимди кеңейтпейт дейт Кант. Ал бар нерсени предикаттын эле түшүнүктүн маани маңызын ачып берет. Бирок бизге жаңы билим бербейт да. Аналитикалык ой жүгүртүү бизге жаңы билим бербейт да. Экинчиси түшүнүктүн мазмунун тактайт. Түшүнүктүн мазмунун тактайт. Анан жанагы Аристотельдин закон тождества деген бар, не деп акытор? Окшоштук закондоруна негизделген. Башкача айтканда, адам акыл эстүү жан дегенде, адам эгерде А болсо, равно что акыл эстүү жан дегенге равно. Экөө бири менен тождество да. Түшүнүктүү? Тождество деген эмне бул? Бири-бирине окшоштук да. Окшоштукпу же бири-бирине дал келгендик деп которсок болот. Бири-бирине дал келгендик. Синтетикалык ой жүгүртүү предикат субъекттин ичинде камтылган эмес, ага кошулат. Ошондо предикат субъекттин ичинде камтылган эмес, ага кошулат. Муну кандай түшүнөбүз? Мисалы, дене оор десек. Дене түшүнүгүндө оордук түшүнүгү барбы уже? Жок, Демек, биз субъектке предикатты кошкондо жаңы түшүнүк чыгып атабы? Билимибиз кеңейип атабы? Билимибиз кеңейип атабы? Бир мисалы дене жөнүндөгү. То есть дене түшүнүгүндө оор түшүнүгү жок да, априори түрдө жок турабы? Биз субъектке предикатты кошкондо бир жаңы билимди алып атабыз. Турабы? Аналитикада кандай болот? Адам акыл эстүү жан дегенде, адам деген түшүнүктүү акыл эстүү жан экени уже понятно дегендей болот. Адам дегенде априордон бизге акыл эстүү экени. Акыл эстүү экен. Анан мисалы дене деп койсок, биз анын оор же жеңил экенин биле албайбыз да. Дене мисалы жеңил деп койсок, анда ал деле биздин билимибиздин кеңейгендиги жөнүндө сөз болот да. Башкача айтканда, дене түшүнүгүндө оордук түшүнүгү уже камтылган, априордук түрдө камтылган эмес. Бул жерде биздин билимибиз кеңейип жатат да. Ошон үчүн көпчүлүк синтетикалык ойломдор тажрыйбадан алынат. Алар апостериордук деп аталат да, ошон үчүн. Башкача айтканда, синтетическое суждение — это суждение, в котором предикат не содержится в субъекте, а добавляется к нему. Демек, биздин синтетикалык ой жүгүртүүбүз да, тажрыйбадан көз каранды жана тажрыйбадан алынат. Алар апостериордук деп аталат да. Априордук эмес, именно апостериордук. Бирок Канттын ою боюнча априордук синтетикалык өкүмдөр дагы бар эсептейт да. То есть априордук. То есть көпчүлүк синтетикалык биздин ойлорубуз тажрыйбадан алынса, Канттын ою боюнча априордук синтетикалык дагы биздин ойлорубуз бар дегенди допускайт этип атат да. Допускайт деген бар деп эсептейт. Априордук синтетикалык өкүмдөр, анан синтетикалык өкүмдөр деген экөө башка нерсе экенин түшүндүк. Априордук дегенде биз тажрыйбадан да көз карандысыз, бирок биздин акылыбызды, билимибизди кеңейте турган дагы бир нерсе бар деп атат да. Бирок тажрыйбадан көз карандысыз. А синтетикалык сужденияларыбыз, это понятно, что тажрыйбадан алынат экенчи. Аларды биз апостериордук деп атайбыз да. Апостериордук деп атайбыз. Анан бизде маселе жаралып жатат. Субъект, да, адам, тажрыйбага кайрылбастан, тажрыйба предметтери жөнүндө кантип ишенимдүү билдирүү жасай алабыз? То есть тажрыйбага кайрылбай туруп, тажрыйбанын предметтери жөнүндө биз кантип билимди чыгара алабыз деген идея болот да. Как может субъект, человек, да, не обращаясь к опыту, достоверно утверждать нечто о предметах опыта? Эгер Канттын оюн менен следовать этсек, анткени Кант айтып атпайбы? Бизде априордук синтетикалык дагы сужденияларыбыз бар дейт да. Априордук аналитикалык сужденияларыбыз бар деп койсо эле, анда понятно болуп калмак да. Потому что ал жерде предикатка биз эчтеке кошпойбуз да. А бул жерде биз жаңы билимдерди ала алабыз деп атпайбы? Бирок опытный жол менен эмес деп атат да. Синтетикалык жол менен ала алабыз деп атат. Априордук синтетикалык жолдор менен ала алабыз деп атат. Биздин билимибиз тажрыйбадан көз карандысыз жаралса, ал предметтерге кантип шайкеш келип алат дейт да. То есть биз бир нерсени көрбөй туруп деле, да,
ошол жөнүндө сүйлөп койсок, биздин сүйлөгөн, көрбөй туруп сүйлөгөн сөзүбүз менен ошол реалдуулук нерсе экөөнүн ортосунда кантип гармония бар деген. Соответствует ли вообще это к реальности деген вопрос болот да. Мээсинип калат да ушундай жерлерде. То есть понятно болду да? Аналитикалык сужденияларыбыз бар, априордук синтетикалык сужденияларыбыз бар, анан синтетикалык сужденияларыбыз бар. Синтетикалык суждениялар биз апостериордук деп атадык. Алар, понятно, ал жерде эч кандай маселе жок да. Биздин билимибиз синтетикалык жол менен опыттан алынган нерселер аркылуу көбөйүп атат. Анан Кант дальше кетип атат да. Жок, бизде тажрыйбага тиешелиси жок деле синтетикалык билимдерибиз бар деп атат да. Анан биз сурап атабыз, кантип биз реалдуулуктагы предмет жөнүндө аны көрбөй туруп деле ал жөнүндө сүйлөй алабыз депчи. Анан Канттын мындай чыгып кеткен жолу бар да, бул математика. Математика Канттын ою боюнча бул априордук синтетикалык билимдин мисалы. Мисалы, Кант математикага кайрылып мындай дейт да, мисалы 7-ге 5-ти кошсоңор канча? 12. Бул жерде тажрыйбадан чыгарылып атабы? 7-ге 5-ти кошсоң 12 деген тажрыйбадан чыгабызбы? Же бир 7 предметти санап алып, анан ага 5-ти кошуп, анан 12 экен дедикпи? Априордук түрдө эле, априордук синтетикалык жол менен эле алдык. Тажрыйбадан чыгарылбайт, катуу жалпылыкка ээби? Строгое всеобщее, бардык жерде иштейт да туурабы? Анан зарыл нерсеби бул? Необходимость, да? То есть она всегда работает, да? То есть жана биз айткан критерийлерге жооп берип атабы? То есть биз канча критерий бар эле? Жалпы, да? 2. Катуу жалпылык, строгая всеобщность и объективдүү зарылдык. Ушуга жооп берип атат, да? Тажрыйбадан чыккан жок, катуу жалпылыкка ээ, анан зарыл, да? Демек, ал априордук, бирок ал аналитикалыкпы? Жок. Неге? Жөнүндө бардыгында айтып койсоң жаңы бир билим берет. Бирок тажрыйбаны предикат, субъект, Демек, мына жана мында башында айткан эмесе, каяка кетти? Адам бул акыл эстүү жан дегенде субъект менен предикаттын ортосунда уже байланыш бар, Бирок 7-ге 5-ти кошуу түшүнүгүндө 12 деген жыйынтык түздөн түз камтылганбы? 7 менен 5-те? Жок, То есть предикат субъекттерде жок болуп эле, субъекттин жаңы натыйжа. 12-ни алыш үчүн биз эмне кылыш керек болдук? Синтез кылыш керек болду. Демек, математикалык чындык, априордук синтетикалык чындык. Бирок ага эгер ушул учурда 7-ге 5 кошкондо 12 болот. Жок. Сиз геометрияны айтып атасыз, да? Математика менен геометрия айырмасы, геометрия это всегда зрительный, да? А математика, когда она появилась, вообще она родилась как абстрактная. Математика өзү жаралгандан баштап эле абстрактный, да? Жана биз айтып калдык, чекит түшүнүгү. Чекит деген барбы реалдуулукта? Жок да, просто. Понимаете? Биздин мээбизде эле бар да. Право? Кандай? Априордук синтетикалык билимдер мүмкүн бекен? Кайсы жерде мүмкүн? Математикада мүмкүн, туурабы? Математика. Канттын мисалы ушул да, математика эле кайрылып. Дагы башкаларында болушу мүмкүн. Так. Эми мындай баарын тең кутучага салалы, Түшүнүктүү болдубу? То есть бизде априордук деген түшүнүк бар. Априордук бул тажрыйбадан көз карандысыз. Тажрыйба, биздин билимибиз тажрыйбадан көз каранды. Аны биз эмне деп атайбыз? Синтетикалык суждениялар, өкүмдөр дедик. Ал апостериордук дедик. Бирок Кант дагы дальше кетип атат. Тажрыйбадан көз карандысыз. Дагы биз билимдерибизди кеңейте алабыз дедик. Ал кайсы? Априордук синтетика суждения, анын мисалы катары математиканы айттык. 7-ге 5-ти коштук. 12 чыкканы бул 7 менен 5-тин өзүндө камтылган эмес да. 12 бул жаңы түшүнүк. Демек биз жаңы билимди алдык деген түшүнүк болот да. Кыскача айтканда, ушул минималдуу эле шарттары да. Анан Кант, мисалы, Кантты трансцендентальный философ дейбиз го. Как раз ушул да. То есть априордук билимдин мүмкүнчүлүк шарттарын изилдөө. Кантип априордук түрдө бизде билим боло алат дегенде биз трансцендентальный философия дейбиз да. Канттын трансценденталдык философиясы сунуш кылат, анын милдети
исследовать условия возможности априорного знания. Байкап атсыңар, априордук билимдин мүмкүнчүлүк шарттарын изилдөө. Көрдүңүз, философия канчалык татаалдашып кетти да. Философия тажрыйбадан көз карандысыз кылган аракет да. Ооба, тажрыйбадан биз эч кайда кача албайбыз да, Кант боюнча. Вообще кача албайбыз. Жаңы билим алыш үчүн тажрыйбадан кача албайбыз. Бирок философиядагы тажрыйбага мындай журулушуп кетпеш керек деген идеяны айтып атат да. Эгер философия тажрыйбага журулушуп кете турган болсо, анда философиядан эчтеке албай калат да. Ошон үчүн Кант трансцендентальный философияны сунуш кылып атат да. Давайте философияны биз трансцендентальный уровеньге өткөрүп салалы деп атат. Трансцендентальный деген эмне? Бул тажрыйбадан, вообще көрүнгөн дүйнөдөн сырткары, интеллигибельный мир да, башкача мир. Ал биздин опыттар менен вообще тиешеси жок да. Это как бы мир математики сыяктуу, абстрактуу башка дүйнө да. И бирок ал дүйнө мындай эме деп атат да, байкасаңар. Мисалы, Кудай бар деп түшүнүк, да? Бул тоже трансцендентальный утверждение да. Бирок жанагы критерийлерге бул жооп бере албайт да. То есть жанагы Платон сыяктуу эле да. Мисалы, мир идея болгондо, мир идеянын артында биз эмне кылыш керекпиз? Мир идеяга кантип жетиш керек экендигин, же ошону кантип тааныш керек экендигин кош айтышка кетишиң керек да. Эгер айтпай эле кетип калсаң, анда жөн эле бир мистика болуп калат да. Понимаете? Кант тоже самое. Трансцендентальный уровеньге чыгардыңбы философияны? Да? Анткени философияны сактап калыш керекпи деп ойлойм да. Значит, сен ошону кантип ача аласың, кантип башка адамдар тааный алат, ошонусун кошо жаза кетишиң керек да. Вот главный вопрос. И Канттын радикалдуулуу жообу мындай да. Предметтер биздин таанып билүүгө ылайыкташпайт дейт да. Тескерисинче, тажрыйба предметтери биздин таанып билүү формаларыбызга ылайыкташышы керек да. Биздин форма познанияларыбыз бар априордук түрдөгү. Ошого биздин тажрыйбалар бири-бирине дал келиш керек да. Кимис активный деген вопрос болуп атат да, понимаете? Бизби же внешний мирби? Албетте биз. Потому что биз активдүү субъектпиз да. Биз мирди конструировать этип атабыз. Мир бизге феномен түрдө ачылып атат да. Жана биз айткандай сезимдүүлүктүн априордук формалары мейкиндик жана убакыт жана акылдын категориялары, категория рассудка да, тажрыйбанын түсөт. Ошондуктан априордук билим мүмкүн, ал тажрыйбанын мүмкүн болушунун шарттарын билдирет. Башкача айтканда, трансценденталдык философия мындай болуп атат да. Кантип априордук билимдин болушун кантип болот деген сөз болот да. Вопрос кантип деген сөз болот да. Эмне эмес, именно кантип. Эмне деген да маанилүү содержание жагында. Бирок кантип деген суроосу эң важный вопрос да. Кантип априордук синтетикалык билимдер мүмкүн. И еще трансцендентальный уровень. Трансцендентальный деген это тажрыйбадан көз карандысыз дегенди билдирет да. Идеализмби? Идеализм. Бирок Платондун идеализминен эмнеси менен айырмаланат экен деп ойлойсуңар? Бул экинчи этаждагы идеализм сыяктуу көрүнөт да мага. Менин көз карашым боюнча. Идеализмдин дагы мындай эмелери бар да. Уровеньдери, не дейт эле? Этаждары бар да. Деңгээлдери бар. Тепкичтери бар да. Мисалы ошон үчүн Николай Гартман деген бар 20-жылында. Ал 4 деңгээлди билдирет да. То есть онтологиянын 4 деңгээли бар дейт да. Мен бул жерде просто 2 деңгээлди көрүп атам. Платон бираз контракт. Жогорураак деген эмес, жогорураак дегенде бул күчтүүрөөк деген сөз эмес. Просто мындай анткени илим келди да. Модерн келди, илим келди, анан философия бир нерсе кылып ошого жооп бериш керек болгон да. Анткени Платондун идеализми өтө эле идеализм болуп, мындай ошол кезде релевантный болбой калды да. Жаңы нерсе керек болуп калды да. Философияны мындай опытка байлап салбаш үчүнчү. Эгерде философияны опытка эле, тажрыйбага эле байлап салсаңар, анда илимден айырмасы жок болуп калат. Анда метафизиканы илим деп айтыш керек болуп калат да. Бирок кантип метафизика илим боло албайт да. Потому что метафизика тажрыйбадан көз карандысыз илим да. Демек, Канттын негизги максаты ушул болуп атам. То есть кантип тажрыйбага көз карандысыз философиялык системаны тургузуш керекпиз деген жер атат да. И бирок ал билимибиз өтө эле алыс жакка кетип калбаш керек деп атат да.
ошон үчүн критика чистого разума деп атпайбы? Критика чистого разума деген эмне бул? Биздин разумда өтө бир абстрактуу нерселер бар дейт да. Бирок алар эч качан бизге билим бере албайт дегендей да. Алар бар, алардын жок деп айта албайсың, бирок алар бар, бирок бизге алар билим бере алабы, бере албайбы деген вопрос болот да. Билимдин чектери жок болот да. Ошон үчүн чектеш керек деп атат билимдичи. Ошо трансценденталдык уровеньге чыккандан кийин дагы чектеш керек деп атат да. Ошон үчүн айтпайбыз, религия в пределах разума депчи. Или Бог в пределах разума. Трансцендентный, вообще тетака чыгып кеткенин, алыс жака чыгып кеткенин Кант не хочет. Философия строгая болуш керек да, аналитичный болуш керек. Ар бир понятиянын артында жатыш керек да бир нерсе. Философия мындай мудрствование болбой калып тур давно, понимаете, да? Мисалы ошон үчүн мен ойлоп атам, Гегель Конфуцийди окуп турупчу, ушинтип айткан экен да. То есть это вообще не философия депчи. Это мудрость. Потому что Конфуцийди окусаңар, ал жерде аналитика азыраак да, туура? А Кантты окугандан кийин Гегель понятно что, да? Гегель, ну сам Гегель, да? Конфуцийге ушундай мамилеси ушундай да. То есть каякта философия депчи, бул жөн эле мудрость турбайбы депчи. И в этом смысле то же самое, да, здесь. То есть трансцендентальная философия Канта — это строгая философия, да. Это чистейшей воды строгая философия. Понятиялар. Вот мен силерге жиберем го. Окуп көрсөңөр, бир дагы сөз жөн айтылбайт да. Албетте Канттын ичинде дагы мындай противоречиялар бар. Өзү дагы байкаган антиномия деп коет да. То есть разум дей берген менен разумдун ичинде дагы өзүнчө противоречиялар пайда болот дейт да. Карама каршылыктар келип калат. Разум тоже заблуждается дейт да. Но как философская система, она как математика, да, как часы работает. То есть бир дагы сөз жөн жерден айтылбайт да. То есть мындай философияны такой болтовня катары түшүнбөйт да. Это вообще не болтовня. Это строгая наука, да. Ну, в смысле не наука, но такая аналитика. Вот такой Кант. Жалпылайлы андай бүгүнкү жыйынтыгы. Канттын классификациясынын жыйынтыгы аналитикалык ой жүгүртүү дайыма априордук, эмпирикалык өкүмдөр дайыма синтетикалык, синтетикалык өкүмдөр экиге бөлүнөт, апостериордук, анан априордук да. Философия үчүн эң маанилүүсү априордук синтетикалык ой жүгүртүү. Анткени алар математика, табияттануу жана метафизиканын негизинде түзөт. Жыйынтык. Таза акылдын сынынын башкы суроосу жана биз айткандай, адам деген ким? Андан кийин башкы суроосу жөн гана эпистемологиялык суроо эмес, да? Бул жерде эпистемологиялык жөнүндө суроо эмес, бул адамдын акылынын түзүлүшү жөнүндөгү суроо болуп атат. Эгер априордук синтетикалык өкүмдөр мүмкүн боло турган болсо, да, сүйлөмдөр, ойлонуу мүмкүн болсо, анда акыл өзүнүн активдүү түзүлүшүнө ээ. Туурабы? Эгерде априордук синтетикалык ой жүгүртүү мүмкүн болсо, анда акыл өзүнүн ичинде активдүү түзүлүшкө ээ да. То есть акыл всегда начеку, да, всегда работает, всегда иштейт да. И өзүнө тиешелүү болгон автономдуу дүйнөсү бар дегендей да. Туурабы? Тажрыйбага көз карандысыз. Ал дүйнөнү жөн гана чагылдырбайт да. То есть разум не отражает действительность деген сөз болуп атат да. Ал тажрыйбанын мүмкүн болуш шарты болуп калат да. Он является условием возможности опыта. Кант ошондо возможность опыт менен адамдын ортосундагы эмелерди коюп атат да. Бомбалардычы. Там эмпирикалык форма, там убакыт мейкиндик, там рассудок депчи. Бул жерден эмпирикалык дүйнө менен адамдын ортосундагы байланышты Кант байлап атат да. Адамдын жөндөмүнө байлап атат да. Адамдын жөндөмү сезимталдык жөндөм и акыл жөндөмү. Душманга даярдануу дегендей эле түшүнсөк болот да. Окопторду казып, да. Оружияларды, там курал жарактарды даярдап, дүйнө мындай экен, эмес мындай кылып алабыз дегендей. И трансценденталдык бурулуш деген мына ушул нерсе. Орусча айтканда, философия переходит от догматической метафизики к критической, исследующей пределы источника разума. Понимаете, да? Догматическая метафизикадан критический метафизика өтүп атат да. И башкы маселеси акылдын чектерин, анан акылдын основания, негиздерин изилдөө.
Анан билим изилдөө да. Кантип акылга таянган билим болот. Боло болушу мүмкүн болот деген. Акылга таянган билим. Так, суроолор. Критическая трансцендентальная философия деп аталат да. Сынчыл трансценденталдуу философия. Ошон үчүн айтпайсыз Кант мына философияны өзгөрткөн адам деп атпайсыз да. Канттан кийин уже философиянын ландшафты аябай эле өзгөргөн да. Албетте Кантты мындай ошол кезде деле сүйбөгөндөр бар, азыр деле сүйбөгөндөр бар да. Мисалы спекулятивный реализм бар азыр. Вообще Кант Гегель деле жакшы көргөн эмес да. Биздин максат азыр мындай Кантты критикалоо эмес, Кантты түшүнүү да. Туура. Ошол себептен 20-жылымда көп кишилер ошону мисалы күмөн санашканда кантип биз айырмалай алабыз, аналитикасын кантип айырмалай алабыз, синтетикасын кантип айырмалай алабыз депчи. Ушундай болдуңарбы? Ушундай сезим болду?